Тебактарыңды калтыр. Оштун мэри кол алындагыларга жан сакчысыз эле жүрүүнү тапшырды. Жеңишбек Токторбаев ачык асман алдында көчмө жыйын өткөрүп, анда Ош базарынын жетекчисине автобекеттин башчысына кайрылып, алардан жан сакчылар менен жүргөндө токтотууну талап кылды. Чыңгыз, Ош базарынын жетекчиси, сен жанагыны токтотчу. Алды артыңдан 3-4 киши коштоп жүрөт. Тебактарыңды калтырчы. Сенде да, Нурланда да автобекеттин башчысы жан сакчы көп. Силерге ким тиймегиле? Же 3-4 коштоп жүргөн мода болуп калдыбы? Мына мен жан сакчысыз эле жүрөм. Сени болгону базардын жетекчиси тигил автобекеттин башчысы. Силерге ким тиет, эч ким тийбейт, деди Токторбаев. Өзүң ортодо жүрүп алдыңда үчөө телактарыңды калтырып койчу. Телак эмес балар. Калтырчы жанагыларыңы. Сенде ана Нурланда телактар көп да. О же алдыңда негире ким тиет сага айтсаң? Нурлан сага ким тиет? Сага ким тиет деп 3-4 бала менен жүрөсүң да. Мен без охрана эле жүрөм го. Мода бул. Сен мындай алдында жүрөсүң, аркаңда экөө, эки жан башыңда экөө жүрөт. Чыңгыздын аркасынын алдында жүрөт, үчөө арка тороп жүрөт. Не бул? Мода бул. Эч ким тийбейсиздер, ким дейт? Сен базарком болсоң болгону. Сен болгон бир автобазардын жетекчиси болсоң, ошону токтоткула. Барскондо жоголгон швейцариялык туристтин телефонун таап беришти. Ысык Көл облусунун Жети Өгүз районунда жайгашкан Барсконун шаркыратмасына эс алууга келген Швейцария жараны уюлдук телефонун жоготуп алган. Окуя тууралуу маалымат түшөр замат жергиликтүү милиция кызматкери аракет көрүп, жоголгон телефонду кыска убакытта табууга жардам беришти. Жети Өгүз рептинин кызматкерлери жүргүзгөн издөө иштеринин жыйынтыгында кымбат баалуу смартфон ээсине кайтарылып берилди. Швейцариялык туристтер кыргыз милициясынын кесипкөйлүгүнө жана ыкчам аракетине ыраазычылык билдиришти. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 750 46 38. Биз менен Балыкчыдагы Green City эл салуу жайында жоголуп кеткен бала табылды. Балыкчы шаарындагы Green City эл салуу жайында жаш бала белгисиз жагдайда жоголуп, ата-энесинин тынчы кетип, милицияга кайрылышкан. Окуя тууралуу маалымат түшөр замат ИИМдин Атайын багыттагы полкунун кызматкери издөө иштерин баштап, кыска убакыттын ичинде баланы аман эсен табышты. Кесипкөйлүк менен жүргүзүлгөн иштердин жыйынтыгында бала ата-энесине өткөрүлүп берилди. Үй бүлө кыргыз милициясына ыраазычылык билдирип, кызматкерлерге ийгилик каалашты. Ош шаарынын мэри дагы бир 3М'ге батир белек кылды. Бул тууралуу Ош мэриясынан билдиришти. Ош шаарындагы Эдельвейс стачасынын жолуна асфальт төшөлүп, пайдаланууга берүү учурунда аталган конуштун жашоочусу 7 балалуу батыр эне Элмира Сулайманкулова 3М балдары Асан Үсөн Батма менен шаар мэри Жеңишбек Токторбаевка жолугуп, буга чейин 2 жолу эгиз балалуу, андан кийин 3M'дүү болгонун айткан. Кала башчысы эл алдында 3M'ге шаардан батир белек берүүнү убадалап, бүгүн убадасын аткарып, 3M'ди жана эгиз балдарды алардын ата-энесин кабыл алып, 3 бөлмөлүү батирдин сертификатын тапшырды. Бүгүн айрым аймактарда жамгыр жаап, кыян жүрүшү мүмкүн. Бүгүн 15-июнда айрым аймактарда кыян жүрүшү мүмкүн. Бул тууралуу ОКМ менен кабарлашты. Алматы, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Баткен облустарынын айрым жерлеринде, Ош, Жалал Абад облустарынын тоо этектеринде, тоолуу райондордо өткөн өтүшү ыктымал. Ош, Жалал Абад облустарынын өрөөндөрүнө жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 15-20 метрге чейин жетиши мүмкүн. 15-16 июль күндөрдөгү туруксуз аба ырайына локалдык нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу республиканын тоолуу райондоруна сел жүрүшү мүмкүн. Дарыяларда суунун деңгээлеши көтөрүлүшү күтүлөт. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында сиздерден жардам сурап кайрылган элем. Улум Мухаммад
азыркы учурда 4 жашта. Мындан 3 жыл мурун жол кырсыгынан улам башынан оор жарат алып, баса албай калган. Бизге дагы $5000 ашык каражаты жетпей турууда. Сумма врачтар тарабынан өзгөрүлгөн үчүн сиздерден жардам сурап кайрылдык элек. Мындан операциясына жардам кылып кетсиздер. Сиздерден суранчалган ыраазычылык үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт дейт. Ушу балам дагы көптүн катарында басып кетишин каалаймын. Мындан алдында ошончо жардам берип келиңиздер. Берген жардамыңыздарга Аллах таалам ыраазы болсун. Азыркы учурда бизге 5 сом, 10 сом болсо да аябай чоң жардам болууда. Баламдын басуусуна себепкер болуп койгуңуздар. Жардамга колун сунам деген мусулман бир туугандар реквизит номерлер Мбанк кымбат К деп чыгат. 3197 аягы. Ошол эле номерде Оденги бар, баланс кылып салам дегендерге. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, Самаган деп чыгат. 0600. Өзүмдүн эним азыркы учурда Россия өлкөсүндө мигрант болуп иштеп жүрүүдө. Жардамыңыздардан Аллах таала ыраазы болсун. Буга чейинки жардамдарыңызды дагы алып жатабыз. Булар эмегиз. Сизди жалаң эгиздербиз. Сизди Кудайым өзү ушул жакка жөнөттү ошо бизге. 3 egiz balanız var mı? Меники 2 эгиз, 2 жол. Bulanıkı 2 egiz ayıp verelim. Buna kız 3 jol egiz tuğdu. Töröd. Üçüncüsünde 3 ön törödü. 3 jol töröd 7 olup aldı. Mat köreyi verip koydu, oşa oyunca. 3 emsiz mi? 3 ön. Tak, Zamirek Başoviç. Ola ki karındaşınızın telefonlarını yazınız. Otur. Hemen sen atarsın mı? Otur. Tamam. Hele bakalım. Tamam. Tak, bir şey görmüyordum bu. Üçü. Otur. Otur bir otur. Общий жеті бала ол? Қандай, sok жақсы, істер жақсы, өзілер тынч. Шарда тұраса, қай жерде тұрасыз? Түлекенде. Түлекен қай жерінде? Жаңа бейткенде жолыққанбыз, симен жолықтық бұда келім. Бұлар аттары кем? Hasan Hüseyin Batmava. Hiç öğretmeyin olmuşlar. Hasan kim? Hasan sen Karalar kesin ha? Hüseyin Ağlar kim? Batma красивая девочка. Губы у нее красивые, глаза красивые. Бул экөөнүн башкарат ортосунда. Ulusu kim? Улусу булар. Sen mi kızım ulusu? Эко. Egiz bular. Sizler de gitsin. Булар эко, эгиз. Sizler de gitsin. Vay молодцы. Çok iyi sürettik. Zaten çok Çok. Aslında 3 turuk jet olup turdu da. Azamatsız. Sizde emede var mı? Atavruk'ta var mı şunda egizler? Mende daha var bu ayağımda çoğun atası egiz bulgan. Чоңота меңиз болгон Асан Үсен. Hüseyin Неберелерден мен да төрөдүм ошо. Birincisi egiz. Tek ömür egizsin ya. Aysa. Kim seni? Bekzat. Ya. Begzat. Begzat. Ayzat. Aycan. Ayzat. Sizler kızım. Aycan Baycan. Vay azamатları. Qanday megizde ballarda üçemler baş kıyım bolsa gerek ha? Men başında birinci egiz bolgan üçün hila үйрөнүp алган. Bular hep çoğunlar jardamdaşlar. Bular çoğunlar jardamdaşlar. Azamat egizler, azamat. Өзү негизи бир баланы да алышты эле. Кыйын болсо керек. Мен үчүн кыйын. Кыйынчылык өттү башыма. Azamatsızlar. Birinci üçem kaç yerde imede joluktu ha? Birinci Aktilek'te joluktu ha? Jolun açılışında bir karandaşımız üçem töröptür. Adan dağı bir milisener geldi. Alarlar üçem eken. Siz dedik вообще emekende egiz üçem eken azamatsızlar. Men ошол менин мэриянын возможностун карап анан ушу үчөм төрөгөн кыздарыбызга карындаштарыбызга бир аз болсо да белек болсун жардам болсун деп кичине сизге дагы келинге дагы мындай стимул болсун деп мынакей бизде мамлекет кам көрөт экен мэрия кам көрөт экен
деп ушу бир элдин арасында жылуураак сөз болсун, анан кыздарыбыз дагы мактанып жүрөт да мынакей төрөп мейра 3 бөлмөлүү квартира билекке берген деп жакшы сөздөр калсын, бир стимул болсун деп ушундай бир инициатива көтөрдүк да. Анан мейрада деле ашып аткан дүйнө жок, честно говоря. Эптеп эметип атабыз, Кудай кааласа эми мындай бутубузга туруп, аяк бияктарыбызды, этектегибизди жийип, акчаларыбызды топтоп, бираз мындай разброс болуп калган экен, баарын чогултуп, акчаларды чогултуп, бир направление коюп, ишканаларыбызда бир направление коюп иштетип, Кудай кааласа жакшы эмишибиз. Нарстелер Жеңишев Аслан Ниязбековичти, Жеңишев Үсөн Ниязбековичти, Жеңишев Батман Ниязбековнан төрөп тарбиялап жаткан энеси Сулайманкулова Эльмира Кудайбердиевнага Ош шаар мэринин атынан 3 бөлмөлүү фатир ыйгарылат. Bir iki üç. Allah. Batır kılıp basın. Tak, ertege. Ушунча элдин арасында бизди дагы камдалганыңыз топонуштабыз. Рахмат жана. Кандаган жокмун, өзүңүз аслында жүрөт. Халат директору. Урматтуу президентибиз Кадыр Нуркожоевичке, ошондой эле генерал Канчо Дышаевичке, урматтуу Жеңишбек Шерматович, сизге чоң рахмат. Бизге ушундай үй белек кылса бул атасы чоң рахмат, Алла разы болсун. Белектериңизди алып кубанып турабыз азыр. Үй бүлөм өзүмдүн атыман, үй бүлөмдүн атынан чоң ыраазычылык билдирем. Рахмат. Рахмат. Алла разы болсун. Жакшылыктарга буйрсун. Ошол үйлөрдөн мына кыздарды үйлөп, кыздар, балдарды үйлөп, кыздарды чыгарып, тойго чакырылат, тойго келет, Кудай кааласа. Азамат. Кел. Азамат. Кел. Вай красиво. Бул балдар сиз ошо Кыргызстандын алдыңкы катарынан чоңуйушун каалайм. Рахмат. Рахмат жана. Жакшы болуңуздар.